Tutulmuş 5-6 yaşıma keyin baskamın, oraya baspay kaldım. Nerede деген oz koşkanda. Nege iylep atасыз? Кубанычтан ийлеп атасызбы же кыйналдыңызбы? Үй жоқ, квартирадан квартира көчүп жашап жүрөбүз да. Сарбашпага айрылдык, талай бир сарбашпа. Азырынча үй салын элек жок деди да. Үй болсо өзүбүз айтабыз да. Ошентип кыйналып жүрөбүз, жогар жерде. Эң негизги муктажыбыз үй болуп атат да, биздин өзүбүздүн үйүбүз болсо да калган эптеп кетет элек. Ушундан туруп эме болот да, ошо ага жерде бир үйгө бирөө Көчүп кыйналып үй жактан ушунда тамам чөтөнүм, анан кулам жакшы, кулам жакшы. 6 жашымда. Кулағың жакшы укпай калат. Адамдардын сүйлөгөнүн кантип билесиз анан? Сиз оозунан карап билип аласызбы? Мен Турдиев Абдылманап 1980 жылкы болом. Жакында үйлөндүм, мына келинчегим 3 ай болуп калды. Интернеттен табышканбыз экөөбүз. Азыр ошо квартирада жашап атабыз. Жашоо шартыбыз сал кыйыныраак болуп атат, квартира төлөш. Ушундай жашап атабыз, серик кылып бир досторум чакырып алам, ошолор менен жашайбыз азыр квартирада. Ал эми көз азиз бала. Жашап атабыз. Айтып берсеңиз, сиз канча жаштасыз? Канча жашыңыздан бутуңуз эмне себептен баспай калды? Башынан баштап айтып бериңиз, өзүңүз каяктан болобуз? Бутуңуз кантип болбой, канча бир тууганыңыз? Мен 1980 жылкы азыр 40 жаштамын. Tutulmuş 5-6 yaşıma keyin baskamın, oraya baspay kaldım. Nerede деген oz koşkanda. Şunu baspay kaldım. Kaleska doktoram постоянно. Teşekkür ederim koyunca yaşa. Өз алдыңызча кыймылдай аласызбы? Biraz kıymıldayım. Бирок баспайсыз. Baspayım. Шымды кийгизип, көйнөктү чечкенге өзүңүздүн кудуретиңиз жетеби же келинчегиңиз жардам береби? Келинчегим жардам берет. Көпүнө айта албайм. Өзүңүз каяктан болосуз? Өзү мен тагытыгы Малайдан болом. Азыр Кусурда Ошто жашап атам. Үй жок, квартирадан квартира көчүп жашап жүрөбүз да. Мына Словиясы гармониясын үйгө деп чыгып алганбыз эми. Элде квартирада ошолордон өзүм окшогон досторум менен төлөп атабыз жашап жатабыз. Туугандыктарым жардам берген акча берип турат, эми аларды жаман дебейм, жакшы эле көрүшөт. Анан эми алардын эми семьясы, үй бүлөсү бар. Ошо кыйын да. Ошондой. Атыңызды айта бериңиз, атыңыз ким? Атым Айпери. Каякта жашайсыз? Мен Каяктык болосуз? Бишкек шаарында турам. 1985 жылы төлөгөм ошо. Кантип табышып калдыңыздар? Ошо этнер менен неме калдык көз. Таанышып, акырындык менен анан көз бири-бирисинде жактырып, анан көбүрөөк жазып сүйлөшүп неме калдык. Вот. Ошонун жакында көз неме калды, ошо 2-3 ай калды ошо. 4 бутан болом да. Эң кичинекей ушу эле. Үйдө тургандан да неме калды. Бутан да жардам берет да. Мен өзү биринчи топто болмайтын мындан. Баштан ушундай акыбалдамын да. Келинчегим экинчи топто болгон көз интернеттен табышып калганбыз. Анан бири-бирибизге жазып, анан неме болуп, анан үйлөнүп алганбыз. 3 ай болуп калды. Ошентип жашап атабыз. Ушундай квартирадан квартира көчүп жүрөбүз да. Анан мамлекет жагынан үй берсе жакшы болот эле бизге. Экөөңүздөргө, Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге өзүнүн мамлекет атайын пенсия карайт, үй карайт, берип атат. Сиздер кезекке турдуңуздарбы, кандай? Мен кезекке тургам 3 жылдан ашып калды окшойт. Барсаң эле азыр үй салынбай атат, жок дешет да, мэрияда. Болбой атат, болсо анан айта беребиз дешет. Сарбашпага айрылдык, талай бир сарбашпа. Азырынча үй салын элек жок деди да. Үй болсо өзүбүз айтабыз да.
Ошентип кыйналып жүрөбүз жол жерде. Тиричилигиңиздер кандай болуп атат азыр? Тиричилигим 4000 пособие алам, ол эч нерсеге жетпейт, же квартплатка жетпейт. Андан соң сериктер менен ортодон тапканыбызды жебде жашап атабыз. Квартирада. Аялыңыз канча алат? Аялым 3000. Экинчи курбада. Экинчи группада. Келиндик доор кандай өтүп атат? Жаңы келиндикес. Azı Ravşur, var yaşlı, aklımda bana gönlü. Yaman çamça da yemine bu. Yetişmezlikler. Yemeğe hareket kılıp, ana düşünmelerde de hareket buldu. Bunday var. Batılarımda tanıganlardan bu benim de. Mesela, ben düşünüp buldum. Yoldaşımda yemeğe Адан жететиши. Жолдошуңузга не тамак кылып бересиң? Не тамактарды жакшы көрөт? Кандай тамактарды кылып берип атасыз? Жолдошум лагман ушундай коймайм тамактардан мындай. Лагман, мисалы, мантысан Буга чейин тамакты ким жасап, сизди ким жардамдан берип, ушу сизди ким жөөлөп таят эле? Эми келинчеңиз келип ошолорду орундатып атабы? Башчы мен бир туугандарымдын колунда болгон. Олар деле жакшы эле карады, жаман дей албайм. Азыр миллион болгондон бери келинчегим карайт, айткан тамагын кылып берет, убагында берет, жакшы эле карайт. Тамактарды баардыгын кылып берип атат? Баарын кылып берет, айткан тамагын. Бактылуу эле жашап атасыздарбы? Бактылуубуз. Азыр эми сиздин дары-дармекке, ден соолугуңузда ооруп атып атасызбы? Дары-дармекке каражат жетишпей атабы? Неңиз ооруп атат, ошону айтсаңыз. Ичиме ооруп, давлением бар, бөйрөктөрүм ооруйт, ичиме алганга боякпай акча жетишпейт да. 4000 пособие эчтеме жетпейт экен. Квартирага жетпейт, тамагына жетпейт. Дары-дармектерди жетишпей калып кантип атасыз? Эмнеге алып ичип атасыз? Давленияга элеби? Давление суук тийген жерлерин алып ичем. Акчам болуп алып ичем. Эми жөтөнүмдай эме берди ошо. Шундан баштап, налдан шундай куталга. Агачым ондон сонтон. Күндө туттай албай жатасыз. Келинчеңиз эмнеси ойт? Келинчегим сүйлөшүп немере анан Şunlar tamam götürdüm. Ana kulağım taşı, bir kulağım taşı. 6 yaşında. Kulağınız жакшы укпай калат. Адамдардын сүйлөгөнүн кантип билесиз анан? Оозунан карап билип аласызбы? Анда кичине кулак укпайбы келинчеңиздин? Сөздөрдү карап туруп билип алат турбайсызбы анда? Sen batında kulağımda yatı. Неге ыйлап атасыз? Кубанычтан ыйлап атасызбы же кыйналдыңызбы? Эң негизги муктажыбыз үй болуп атат да, өзүнүн үйүбүз болсо да калган эптеп кетет эле. Şundan çok benim Allah'tan sonra akajada böyle bir görüştü. Kıynamak var. Ünçaktan var. Дайдармек жактан да кичине кыйынчылыктар бар да. Эмнеге муктаж болуп атасыз? Мен жаңы плитовый коляскага өтө муктажмын да. Ошол болсо өз эркимче айдап жүрө бермейсиң. Берки коляскадан кыйналдым, бир адамдын жардамы керек деп постоянно мени көтөрүп жүрүш керек. Плитовый коляска болсо сонун болот, өзүм айдап бияк-бияка таза абага чыгып келип жүрө берет элем. Сиздин максаттарыңыз кандай эми алдыда? Алдыда максаттарым үйлүү болуу, эл катары жашоо, бактылуу жашагым келет да мен эл катары. Сиздин кандай кыялдарыңыз бар, кандай максаттарыңыз бар, кантип кыялданасыз? Кыялдарым ушу мындай болсо дагы үй болсо жакшы болот эле дейм.